Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. ОТРК Баткен телеканалында түз эфирдеги берүүлөр менен улантат. Апта сайын облустук телеканалдар ортосунда маанилүү маселелер боюнча телекөпүрө форматында берүүлөр уюштурулуп келүүдө. Бүгүнкү түз эфирде да биз сиздер менен элибиздин коопсуздугу үчүн күнү-түнү кызмат кылган Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактардагы ишмердүүлүгүнө көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө жарандарынын жаратылышты жана инфраструктураны ар кандай кырсыктардан, табигый жана техногендик коркунучтардан коргоодо абдан чоң ролу ойногон мамлекеттик орган болуп саналат. Азыркы биз түз байланышта министрликтин аймактардагы башкармалыктарынын өкүлдөрү менен телекөпүрөдө баарлашмакчыбыз. Алар бизге учурдагы кырдаал, көрүлүп жаткан чаралар жана жаратылыш кырсыктарын алдын алуу иштеринде жарандар үчүн маанилүү маселелер тууралуу айтып бермекчи. Бүгүнкү УТРК Баткен студиясында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынын башчысынын орун басары Гыязов Адилбек Айтбаевич. Ал эми биз менен ошондой эле түз байланышта Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусундагы башкармалыгынын калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Макеев Таштан Мырзабекович болмокчу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Адилбек Айтбаевич, маегибизди мына сизден баштасак, бүгүнкү күндө Баткен облусунда өзгөчө кырдаалдар тууралуу маалымат берип кетсеңиз, жаратылыш кырсыктардын коркунучун азайтуу иштери кандай жүрүүдө? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө биздин жалпы Баткен облусунун аймагында жылдагыга салыштырмалуу 2025 жылы аба ырайы бир аз туруктуу жакшы болуп жаткандыктан Атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш-чаралар бизде кызуу жүрүп жаткан учур азыркы күндө. Министрликтен атайын план негизинде бизде 55 жерде 55 участкада иштер пландаштырылган болсо, бүгүнкү күндө анын 21 участкада иштер толук аткарылып бүтүп, бүгүнкү күндө кооптуулуктар жоюлду. Ошондой эле 4 участкада азыркы учурда иштери жүрүп жатат. Баткен облусунда бүгүнкү күндө жалпы жергиликтүү бийлик менен да бизде атайын сай жээктерин бекемдөөчү биздин габен торчо сеткал деп коебуз. Ошолорду орнотуу боюнча айыл өкмөттөрү жергиликтүү бийликтер менен биргеликте иштер алып барылууда. Рахмат. Азыр Нарын менен байланышсак, бизде Нарын жергесинде Нарын облусундагы башкармалыктын калкты жана аймактарды коргоо бөлүм башчысы Макеев Таштан Мырзабекович угуп жатат. Таштан Мырзабекович, сизге суроо, Нарын аймагындагы эң коркунучтуу өзгөчө кырдаалдар кайсылар? Өзгөчө кырдаалдарга даярдык иштери кандай жүрүүдө? Жалпысынан алганда жер титирөө, катуу шамал, нөшөрлөгөн жаан чачын деген сыяктуу табигый токтотуп калууга мүмкүн болбогон өзгөчө кырдаалдар коркунучтуу болуп эсептелинет. Нарын облусунун аймагын ала кетсек, Нарын облусунда чоң деген дарыялар бар. Алар Нарын дарыясы, Көкөмөрен, Атбашы, Алабуга, Чуу деген сыяктуу дарыялардын жээгинде жакын жайгашкан калктуу конуштарга жээк эрозия коркунучу курч болуп келүүдө. Мындан тышкары мезгил менен жаз жай мезгилдеринде нөшөрлөгөн жаан чачындын жана кардын тез эришинин кесепетинен турак жайларды суу, сел каптап кетүү коркунучу болууда. Өзгөчө кырдаалдарга даярдык боюнча Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана облустук жарандык коргоонуу жетекчилигинин атайын эскертмелери, буйруктары, тапшырмалары менен жергиликтүү алдын алуу өзүн өзү башкаруу бийлигине алдын алуу иштерин жүргүзүүгө тапшырмалар, атайын буйруктар берилип келет. Аларды аткаруу үчүн күч каражаттардын эсеби такталып, товардык материалдык баалуулуктардын кору түзүлүп турат. Жана өзгөчө кырдаалдарды алдын алууга жана кесепеттерин жоюуга даярдыкта кармалып турат. Кайрадан эле Баткен студиясына кайрылсак, Адилбек Айтбаевич, айтсаңыз, мына министрликтин жаратылыш кырсыктардын коркунучун азайтуу максатында элди маалымдоо, окутуу, машыгуу өткөрүү иштери абдан маанилүү. Анан бул өз учурунда ошондой машыгууларды өткөрүү, эл арасында маалымдоотту жүргүзүү бул коркунучтарды дагы азайтат. Ушул багытта эмне ишмердүүлүктөр жүрүп атат? Албетте, бул биринчи өзгөчө кырдаалдардын менен күрөшүүдө мурда алдын алуу бул эң чоң бизге дефек берип келет. Бул учурда биз атайын жергиликтүү тургундарды биринчи кезекте өзгөчө кырдаалдар коркунучунан коргонуу боюнча атайын буйруктар негизинде окутуулар жүргүзөбүз. Ошондой эле бизде даярдык план, жыл сайын даярдык план негизинде машыгууларды пландаштырабыз. Бул боюнча бүгүнкү күндө бизде Баткен облусунун аймагында азыркы күнгө карата план боюнча бардык машыгуулар өз учурунда жүрүп
өтүп келип жатат. Тез маалымдоо боюнча бизде бүгүнкү күнгө 16 атайын шашылыш билдирүүлөрдү өз убагында жеткирдик. Бул боюнча бизде шашылыш билдирүүлөрдү берген учурда биз ар дайым өзгөчө кырдаалдарга даяр туруу боюнча билдирип, ошол боюнча иш чаралар жүргүзүп келебиз. Атайын билдирүүлөр, шашылыш билдирүүлөрдү берген учурда маалымдоолор учурунда ар дайым ушу сиздер менен деле дайым биргеликте жүргүзөбүз, сиздер тараптан деле жеткирип жатат элдерге. Ошондой эле биз айыл өкмөттөрдө жана райондордун центрлеринде атайын маалымдоочу каражаттар менен иш алып барабыз. Жакшы, Адилбек Айтбаевич, мына кийинки мезгилде сейсмикалык активдүүлүк байкалып атат да. Анан мындан улам мектептердеги балдар ошол окуу жайларында, имараттарда ошол мектеп окуучуларына ошол алдын ала эскертүү боюнча ошондой кандай иштер жүргүзүлүп атат? Машыгуулар өтүп атабы? Албетте, бул машыгуулар бүгүнкү күндө биз ар бир айыл өкмөт мектептерде, билим берүү мекемелеринде пландан сырткары дагы ушу сейсмикалык активдүүлүк жогору болуп жаткандыгына байланыштуу биз пландан сырткары да бардык билим берүү мекемелеринде иш чаралар жүргүзүп жатабыз. Бул жакынкы күндө деле мына Баткен шаарында борбордук мектептеринде жүргүзүп келдик. Ошондой эле бул сейсмикалык абал жыл сайын бул билинбеген менен 3000ден ашуун быйыл катталып жатыптыр. Бул деген бир анча алдын алууга иш чараларды жасоого бизди даярдап келет. Мектепке чейинки бала бакчаларда, ошондой эле жогорку окуу жайларда атайын биз окууларда уюштуруп жатабыз. Бул жакын күндөрдө ушу апрелдин 25-28-inde да жогорку окуу жайларда атайын ушул машыгуулар боюнча окууларды уюштуруп өткөрөбүз. Рахмат. Ушул эле суроо нарындагы министрликтин өкүлүнө багытталмакчы. Таштан Мырзабекович, ушул машыгуулар калктык коопсуздук эрежелерине үйрөтүү иш чаралары туурасында айтып берсеңиз. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин окуу изилдөө борборунун атайын жыл сайын түзүлгөн комплектөө планынын негизинде жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын кызматкерлери, райондордогу жерлердеги мекеме ишканалардын, уюмдардын кызматкерлери жана айыл өкмөттүн кызматкерлери менен биргеликте эле жергиликтүү калкты массалык түрдө чогултуу менен өзгөчө кырдаалдардан сактануу аракеттерин үйрөтүү боюнча тренингтер, сабактар уюштурулуп өткөрүлүп келет жыл сайын атайын мерченин негизинде. Мындан тышкары коллегабыз айткандай, мектептерде, билим берүү мекемелеринде, мектептерде, бала бакчаларда жана башка орто атайын окуу жайларда жер титирөөдөн сактануу, өрттөн сактануу жана башка өзгөчө кырдаалдардан коргонуу темаларындагы окуу машыгуулар өткөрүлүп келет. Баягы жарандардын, ошо окуу машыгууга катышуучулардын кандайдыр бир экстренный ситуацияда өзгөчө кырдаал болгон учурда аракеттерине көндүрүү максатында болот. Бүгүнкү күндө техникалык жабдуулар жана кадр маселеси боюнча сурообуз бар. Ушул учурда кандай техникалар менен камсыздалып жатасыздар? Кадр жетишсиздик маселеси барбы? Кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча кандай иштер жүрүп атат? Негизи эле куткаруучулардын жана техниканын даярдыгы кандай? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусу боюнча башкармалыгынын жалпы өрт куткаруу бөлүктөрүндө 18 өрт өчүрүү автоунаалары, 7 авариялык куткаруу жана 6 ыкчам кызматтык автоунаалар бар. Автоунаалардын көбүнчөсү акыркы 3-4 жыл аралыгында камсыздалгандыктан абалдары жакшы жана күнүмдүк гана техникалык тейлөөлөр талап кылат. Мындан тышкары Нарын облусунда 6 өрт куткаруу бөлүктөрүнүн имараттарынын 3-өсүнүн абалы такыр начар болгондуктан быйылкы жылкыга жаңы куруу боюнча иштер башталып, жыл аягына чейин жаңы курулган имараттардын берилүүсү күтүлүүдө. Биздин кызматкерлер 3 жылда бир жолу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбору деген бар Чүй облусунун аймагында. Ошол жактан өздөрүнүн должностуна, кызматына жараша квалификациясын жогорулатуу боюнча 3 жылда бир жолу окуулардан, машыгуулардан өткөрүлүп турат. Жана Нарын облусунун аймагында бизде башкармалыкта кадр жетишсиздиги байкалбайт.
Ушул эле суроону Баткен студиясынан Адылбек Айтбаевич сизге багыттасак, бүгүнкү күндө ушул кадр маселеси жана ошондой эле техникалык жабдуулар менен камсыздалуу канчалык деңгээлде? Биринчиден ошо биздин президентибиз, мамлекет башчыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Акыркы 2-3 жылдын ичинде бизде Баткен облусунун аймагындагы өрт өчүрүүчү, куткаруучу автоунаалар толук түрдөн жаңыланып бүттү. Азыркы учурда бизде жалпы облус аймагында 13 жерде өрткө каршы куткаруу бөлүктөрдүн бардыгында өрттүк техникалар жана жабдуулары толук бойдон жаңыланган. Ал эми авариялык куткаруу унааларыбыз, бул бизде 9 авариялык куткаруу унаалары бар. Алардын 7-өсү жаңыланган, 2-өсү деле абалы бүгүнкү күндө канааттандырылган. Ошондой эле өздүк курамды жана жалпы биздин кызматкерлердин квалификациялык талаптарга ылайык өздөрүнүн билим деңгээлин жогорулатуу максатында бизди Россия Федерациясында жана Казакстанда окуп жаткан биздин кызматкерлерибиз бар биздин арабызда. Ошондой эле ошол жактын бүтүрүүчүлөрү азыркы учурда бизде кызмат өтөп келет. Кадр маселеси боюнча биз Баткен облусу башка облустарга карата айырмаланып, толук түрдөн аскер кызматкерлер болгондуктан бизде кадровый жетишсиздик жок. Андай учур бизде байкалбайт. Азыркы учурда өздүк курам толук күндө күн-түн өзүнүн бардык талаптагыдай жумуштарын аткарууда. Жакшы экен. Мына Адылбек Айтбаевич, коопсуздук маселесинде дагы сөз кылсак да, бүгүнкү күндө ошо коопсуздук маселесинде имараттардын, жолдордун, көпүрөлөрдүн жана башка объектилердин коопсуздугун көзөмөлдөө өзгөчө маанилүү деп ойлойбуз да. Мындан улам ушул кооптуу аймактар, объектилер боюнча тиешелүү жактарга сунуштарды берип турасыздарбы? Эмне болгон сунуштар? Негизи эле жергиликтүү бийлик менен ошол сиздердин өз ара биргеликтеги иш алып барууңуздар кандай жолго коюлган? Бул боюнча биз кооптуу аймактарда жашаган биринчи элдер боюнча иш алып барабыз. Бул кооптуу өзгөчө кырдаалдын ар кандай түрлөрүнөн кооптуу деп таанылган атайын турак үйлөр бар. Бул биздин облус аймагында жалпы 305 турак үй кооптуу участкада жашайт деп табылган. Ошондой эле кооптуу участка жана сиз айткандай инфраструктуралар боюнча, здание, имараттар боюнча болсо, бул көпүрөлөр, кээ бир имараттар өз билемдик менен куруп салып, селдин нуктарын тосуп, же болбосо башка бирөөлөргө анын кесепетинен башка үйлөр сел каптоо коркунучу жаралган, кооптуу деп табылган имараттар бар. Бул бизде жалпы 21 объектиге биз бүгүнкү күндө атайын кооптуулугу боюнча ушу мыйзамсыз куруп алгандыгы боюнча эскертмелерди берип келгенбиз. Азыркы учурда 21дин 18-инде иш алып барылууда, 4-өсүндө азырынча токтопту. Бирок бул боюнча биз жогору турган бийлик органдарына да кайрылуу жөнөткөнбүз. Биз кооптуулуктун алдын алуу боюнча бир гана элдин коопсуздугун сактоо үчүн ушундай иш-чараларды алып барабыз. 305 үй бүлө боюнча айта кетсем, 255 үй бүлөдө жарандар жашагандыктан аларды убактылуу башка жерге көчүрүү боюнча жергиликтүү бийлик органдарына биз эскертме атайын билдирүүлөрдү бергенбиз. Ал эми 55 үйдө бүгүнкү күндө эч ким жашабайт. Ошондуктан бирок үйлөрү кооптуулукка байланыштуу айыл өкмөт менен бирикте иш алып барып, эч ким ал жерде жашоого токтотуу боюнча айыл өкмөт иш алып барып жатат. Сел жүрүүчү аймактардагы көпүрөлөр боюнча дагы айтып кетсеңиз, ал боюнча ошо сиздер алардын коопсуздугун мониторинг жүргүзүп турасыздарбы? Биз жыл сайынкы план боюнча өзүнүн жылдагы аткарып турган иштерибизди пландаштыруу, бул жылдын акырында атайын пландаштыруу иш-чаралар жүргүзүлөт. Ошондой эле сел же болбосо башка өзгөчө кылда катталган аймактарда жеринден чыгып тактап канчалык кооптуу экенин аныктайбыз. Ошонун кесепетинен бизде жалпы Баткен облусунун аймагындагы кооптуу болуп калган көпүрөлөрдү же болбосо башка инженерлик курулмалар болсо, буларды биз кыска мөөнөттүн ичинде же болбосо ал жерде мындан ары пайдалануу боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен бирикте иш алып барып токтотуп иштерди жүргүзүп келебиз. Себеби бунун бардыгы элдин кооптуулугун алдын алуу максатында. Ошондой эле атайын сел жүрүүчү сайлардын нуктарыны биз бүгүнкү күндө
механикалык тазалоо жумуштарын аткарып келебиз. Бул кооптуулугу канчалык деңгээлде экенине жараша иштер жүрүп келет. Жакшы, мына акыркы жылдары жаратылыштын ар кандай сыноолору болуп атат. Жаратылыш кырсыгы болбойт деп айтып болбойт. Ал бизде даярдыкты жакшы кылып турганыбыз жакшы да. Анан ушул даярдык көрүү иштеринде ушул жергиликтүү бийлик органдары менен, айыл өкмөттөр менен сиздер иш алып барууда эмнеге көбүрөөк маани берип атасыздар? Биз бул боюнча биринчи очередде ушу сел жүрүүчү сайларды өз убагында тазалоо боюнча жана башка кооптуу деп табылган аймактарында элдерди көчүрүү боюнча иштерди жүргүзүп келебиз. Жергиликтүү бийлик менен биргеликте ушул кооптуулукту жоюу максатында иш чараларды тандап алабыз, приоритеттүүлүгүнө жараша. Эми экинчи маселеге өтсөк, ошол өзгөчө кырдаал эле жаралып калып, өзгөчө кырдаалдын кесепетинен дагы кээ бир жерде кооптуулук болуп калат. Ал учурда биз жергиликтүү бийлик менен көбүнчө биргеликте кесепеттерин жоебуз. Бул айрыкча биздин Баткен, Кадамжай, Лейлек райондорунда көп ушундай учурлар кездешет. Быйыл жакшы бизде аба ырайы жылдагы салыштырмалуу былтыр бизде тилекке каршы жалпы 50тен ашык сел катталган болсо, анын 30 өзгөчө кырдаал болуп эсептелген. Жалпы 20 миллиондон ашык ущербтер келтирилген да. Бул биздин элге. Ошондой эле эң өкүнүчтүүсү бизден бир адам өмүрү алып кеткен учур катталган. Ошондуктан адамдардын өлүмдөрүнө келтирбөө, жеткирбөө максатында, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында ар дайым кооптуулукту жоюп, биз облус аймагындагы бардык сел жүрүүчү сайларды атайын мониторинг жана департамент кызматы, ошондой эле сел суу ташкындар коргоо кызматы биргеликте биз өзүбүзчө пландаштырабыз, жеринде карап чыгып, канчалык деңгээлдеги коркунуч жараттарын эске алып, ошол боюнча иштерди алып жүрөбүз. Жакшы, ушундай эле багыттагы суроону сиздин кесиптешиңиз Нарым студиясында узатсак, Таштан Мурзабекович, сиз жооп берсеңиз, мына кооптуу аймактардагы объектилердин коопсуздугу боюнча сунуштар берилип жатабы жана жергиликтүү бийлик менен болгон биргеликтеги аракетиңиздер туурасында маалымат берип өтсөңүз. Нарын облусунун аймагында жалпысынан Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана болжомолдоо департаментинин маалыматына ылайык 597 табигый кооптуу кыйратуучу күчтөргө ээ болгон табигый өзгөчө кырдаалдар катталган. Алардын саны 597. Алар кар көчкү, жер көчкү, бийик тоолуу көлдөрдүн жарылып кетүү коркунучу, САС жана суу каптоо деген сыяктуулар да. Анан кооптуулугу жогору болуп калган сел өтүүчү канал, сайларда жер алдындагы суулардын көтөрүлүшүн басаңдатууга курулган атайын коллектордук дренаждык түйүндөрдү өз убагында тазалоого жана башка алдын алуу иштерин жүргүзүүгө райондук бөлүмдөр, облустук башкармалык жана министрликтин атайын божомолдоо департаментинин атайын эскертмелери берилип турат. Эскертмелерди аткарылышы боюнча да кайра көзөмөл жүргүзүлүп турат. Эскертмелер бере бербестен биз жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен биргеликте биз өзүбүздүн тармак болгонго байланыштуу биз усулдук жардам көрсөтүп, жеринде кандай көлөмдө кандай туура алдын алуу чараларын жүргүзүү боюнча жардамдарды берип турабыз. Бардык жогоруда айтылып кеткен бардык кооптуу тилкелерде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жана жарандык коргонуу комиссиялары менен биргеликте мониторингдин адистери болуп, мониторинг дайыма көзөмөл жүргүзүп турабыз. Өзгөчө мисалы сайларда, сел өткөрүүчү каналдарда жаздын келиши менен кайра суу тоңуп күз келгенге чейин күнү түнү дайыма көзөмөл жүргүзүп турабыз. Жана биз министрлик тарабынан келген атайын шашылыш билдирүүлөрдү жергиликтүү бийликке жеткирип, алардын иштөөсүн контролго алабыз. Сактансаң сактаймын дегенче, анан сиздердин ошо министрликтин алдын алуу иштеринин аркасында ошо элибиздин жашоосун, ден соолугун сактоого көмөк көрсөткөн ошо ишиңиздерге ийгиликтерди кааламакчыбыз. Ушуну менен биздин түз эфирдеги теле
көпірі форматындағы берүү соңына чыгып атат. Бүгүн биз УТРК Баткен жана УТРК Нарын студиясынан түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактардагы башкармалыктардын жетекчилери менен учурдагы кырдаал, жаратылыш кырсыктардын коркунучун азайтуу иштери туурасында баарлаштык. Биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми телекөпүрөнү түз эфирде мен Мамажан Молдоев алып бардым. Урматтуу телекөрүүчүлөр, асмандан, жерден, суудан келген апаттардан сиздерди алыс болуңуздарды жана аман болушуңуздарды тилейбиз. Саламатта калыңыздар.